Assalamu alaikum tuğanlar. Bölüşürüz. Aybek qanday? Assalamu alaikum. Daha bir jolu kutmandı gün tuğanlar. Жаңылыктар. Bugün sot Rayim Matraimov boyunca sotu oldu hazır. 5 minut 10 minut болып қалды okşot. Hüküm çıktı. Rayim Matraimovga штраф ele berip boştonlukka чыгып кетти. Кутулду мындай айткандачы. Бул адам Rayim миллион мен айтпадым беле башына. Rayim миллион керек болсо садырабаңарды кошуп 6,5 миллион эл сатып алат дейм. Ошондой эле болду тугандар. Бул Кыргызстандын бийлигинин сотуна ишенич жок калды тугандар. Мен чакырып кетет элем ушул нерсеге. Кайдыгер карабай муфтийге пикетке чыгыңыздар, защита кылып, муфтийди талап кылгыла бошотушунга мына көрүп атабыз. Орду кыйшык болсо да байдын баласы сүйлөсүн деп Матраимовду сот залынан бошотуп, штраф салып бошотуп жатат. Бул көз карашыңар кандай болот мен билбедим. Менин көз карашым, именно менин көз карашым тугандар. Бул жакшылыкка алып келбейт тугандар. Азыр мен bir очко бар эле. Деген эфириме кошуп көрөйүн. Айбек менен сүйлөшүп. Болбой калды. Тугандар, менин көз карашым уктуңуздар. Менин көз карашым Райым камалыш керек. Штраф берет. Салам алейкум Айбек. Assalamu alaikum. Sen жаңылыкты уктуңбу? Райым миллионду штраф берип сот залынан чыгарып бергенин көрдүңбү? Азыр көрүп аттым, мен жолдо келип карап келдим, жакшы жана калбагым жолдо келип аттым. Анан Райым миллионду соттон бошотуп атат, муфтийди түрмөгө тыгып атат. Ошого өзүңүн ой пикириң болсо айтып кетесиңби? Негизи мондай да. Бул акыр заман жакындаганда дин алымдары өздөрү секин жоголуп баштайт депчи, азайып баштайт деп. Биздин эң күчтүү болгон алымыбыз Чубагай Жалилов көз өтүп кетти. Казакстандын алымы Абдыгапар Усманов өтүп кетти. Бүгүн эми Кыргызстандын муфтийи Максат Ажы Токтомушевго мындай жалган жала бир көөлөр сүркөлүп атат. Өтө уят, өтө эле пасттык маселе болуп калды мынагучу. Мен бул сөздү айтпайт элем, бирок айла жок болуп атат. Мына Камчы Ташиев эмне себеп менен четке кетти деген жооп мына. Мен ошондой эле ойлодум. Камчы Ташиев эмне себеп менен четке чыгып кетти дегендин маселеси ушул. Азыр УКМК. Эфирим үзүлүп калды, тугандар, эфир үзүлүп калды. Дагы аз кошконго аракет кылып көрөбүз, тугандар. Бул баланын көз карашы мага аябай жакты. Акыркы ушу кыямат кайын келейин дегенде, ушу алымдар камалып, өлүп, алымдар жоголуп кетет деген үчүн. Анан бизде көрүп атасыздар, эми бул муфтийди кармаганда дагы мындай элге көрсөтүп пиар кылып, чорный пиар кылып, элге көрсөтүп, кармап, апарып түрмөгө тыгып, бул деген жапайчылык тугандар. Муфтий ошол деңгээлге түшпөйт. Муфтий андай силерге окшогон, мына Садырабан бийлигине окшогон аферист эмес, мошенниктер эмес. Бул айтканда туура, бул айтып кетти, Ташиевдин бекер за граница чыгып кеткен деген жери ушул. Мына карап көрсөңүз, чегара маселеси, биринчиден Баткен областындагы чегара маселеси, Төрткүл, Аксай айылындагы чегара маселеси, Райым Матраимовдун соту тугандар, экинчи. Анан тугандар ошо муфтий камалыш үч себеп болушу мүмкүн. Бул киши орубай деле бул киши бул жолу ошо шулто менен чыгып кетти окшойт. Менин оюм боюнча бул Айбектин ою боюнча мен ошентип ойлоп калдым. Азыр дагы Айбек көрөбүз. Азыр чот үзүлүп калды. Сүйлө Айбек. Ошол менен айтарым аз биздин муфтийге мындай көөлөр сүркүлүп атат, башка болуп атат. Мен эмне деп айтышка да түшүнбөй калдым. Азыр элдерге таң каласың да,
тобалдын бир жумада бир жолу болгон жума намазга барбаган элдер дагы негатив жазып атканын окуп бир мындай бир жүрөгүң зенин жейт да, мындай айтканда кандай эле Кыргызстанда Райым Матраимовдон, Бабановдордон деле бир чоң коррупционер болуп калат дейм да, муфтийчи. Мен вообще түшүнбөйм да ушул нерсегечи. Кандай ушундай болуп калат дейм да. Кандай болгон учурда дагы муфтий бул, урматтуу туугандар, муфтий качан бир жолу дагы айтты, бир эркек менен эркек үйлөнүп ал, же болбосо кызың менен барып жатып ал, же болбосо жаш кызды зордукта деп бир жолу дагы муфтий айтты. Мындай адам катары дагы ойлонуп көрүш керек да. Булардын бюджетине аралашкан, мындай ачык эле айтайын, мамлекеттин вообще укугу дагы жок, мындай айткандачы. Кандайча биздин айылда молдолор бар, башкалар бар, мамлекет бирөөнө 1 сом айлык төлөбөйт, мамлекет 1 сом айлык төлөбөйт молдолорго. Буну муфтият өзү иш-чара кылышып, ал жактан аракет кылып, бул жактан аракет кылып, оборот кылып, ошолор айлыгын чыгарып берип атпайбы? Же болбосо жана кафе, ресторандарга налог салат, светин жанагы светин төлөтөт. Ошондой эле азыр биздин мечиттерде дагы билесиз, налогун төлөш керек, светин төлөш керек. Мамлекет даже налог менен светин кечип койгон эмес го. Аз келип муфтийге азылышат да, мындай айтканда. Ал жерде чоң эле кызыкчылык болуп атат. Мен өзүм жеке оюмду айтам ошондой эле деп. Эч кандай муфтийге мындай болгон эч кандай жала мүмкүн эмес. Мен мисалы УКМКны өлүп кетсем дагы мен буларды колдой албайм. Себеби мен кимди колдойм? Мен кимди колдойм? Жетимдин башынан сылаган муфтийди колдойм. Мен кимди колдойм? Детдомдорго жардам берип жүргөн муфтийди колдойм. Мен кимди колдойм? Карыялар үйүнө жардам берип жүргөн муфтийди колдойм. Мен кимди колдойм? Карыялар үйүндө өтүп кеткенде ошолорду жууп, мусулманча алып барып көмүп койгон мен муфтийди колдойм. Кимди колдойм? Өтүп кеткен мусулмандардын арбактарынан багышталып, көчөттөрдү отургузуп, ошолор соо бул дүйнөдөн өтүп кеткен мусулмандардын арбактарына багышталсын деп, ошол көчөттөрдү отургузуп, колдоо көрсөтүп жүргөн муфтийди колдойм. Мен эч качан ойлонушуңуздар мүмкүн, эртең муфтияттан бухгалтери чыгып дагы мойнуна алышы мүмкүн. Мен ошондо дагы муфтийди колдойм. Себеби УКМКны бардыгы жакшы билебиз. Садыр Жапаров УКМКга кирип отурганда мойнунан тилингенде, ошол жерде дагы чыгып туруп интернетте кайрылган. Буну эч ким тилген эмес, мен өзүм тилдим деп. Буну УКМК мойнуна ошондой кылып илген Садыр Жапаров ошол убакта. Азыр УКМКда эмне болуп атат эч ким билбейт. Азыр УКМКда бухгалтеринде эмнеден коркутуулар болду, аны эч ким билбейт. Элдер ойлошу мүмкүн, жок, муфтиятка коркутуу болбойт, жок, башка болбойт деп. Болот. Себеби биздин мурунку муфтийибиз Мураталы Ажыга дагы керек болсо этаждан ыргыткан, 3-чү этаждан канча жолу ыргыткан мисалы. Муфтиятка биздин саясатчылар аралашып ушундай жанагы кылат. Мен муну точно мындай 100% ачык эле айта алам. Биздин муфтиятка УКМК тийбейт, анан кийин булар муфтияттан жок дегенде Кудайдан коркушар деген ойлор болушу мүмкүн. Жок, биздин УКМК, биздин укук коргоолор андай нерсени ойлонбойт дагы. Азыр биз башка мамлекеттер жанда уят шерменде болуп атат. Мусулман мамлекетинин муфтийи камалып отурат деген. Ал жерде акча айтылып атат, ооба. Ал жерде акча айтылат. Араб өлкөлөрүнөн келет. Мечит салууга, медресе салууга да акча бөлүнөт. Мисалы, мамлекеттен бөлүнбөйт, мамлекеттен айлык бөлүнбөйт, молдолорго айлык бөлүнбөйт. Керек болсо мечиттин налогун алат, керек болсо мечитке кеткен свет алат. Силер даватка чыгып жүргөнсүздөр, даватка 3 күнө чыксаңыздар 3 сом, 4 сом свети болот. Ошону төлөп келет даватка чыккандан ошо мечитке. Мисалы, чын айтканда. Муфтийдин каражатына аны эч аралашкан да акы жок. Мындай айтканда араб өлкөлөрүнөн келет. Араб өлкөлөрүнө керек болсо муфтийге силер ушул мамлекеттин муфтийсиңер. Муну айтканда силер мусулманчылыкты элге таратып атасыңар деп. Аларга үй салып берет, машина алып берет, мындай айткандачы. Мына 7 жылдан бери жакшыбы, жаманбы, ким эмне деп ойлосун, биздин муфтий биздин динди башка диндегилерге коргулбастан бийик көтөрүп жүрөт. Биздин муфтий ушунча мусулман мамлекеттегилерге, сен баланы бала атаны сыйлаш жүрөт. Сенин бешиң, сенин энең таманын астында, сен энең коргулба деп айтып келген ушул муфтийлер, туугандар. Эжең менен карындашыңа жабышпа, карындашың менен жатпа деп мындай айтканда жанагы педиктер чыкты. Ошолорго дагы мусулман ыймандан ажыратпагыла деп кайрылып мусулман динин коргоп келген ушулар анан кантип туруп анан кийин ушул кишинин колуна коррупция өлүп кетсе кайнада кошулбаган бир сөз болуп атат могу жердечи.
Az кече Камыш Ташиев ояққа кетті. Кеткен мен азыр ушул жерде эфирден пайдаланып айтып койдум. Бул Камыш Ташиевдин кеткени мен ушудан эле себебин ушудан эле деп, азыр ушудан деп эле ойлоп калдым. Себеби Камыш Ташиев УКМКда отуруп муфтийди кармай турган болсо, Камыш Ташиевке кандай нерселер айтылат да баары билип эле турат. Бул жерде. Кече жакында билесиздер канча жума мурун муфтиятка кызыкчылык пайда болуп, бир Жалал-Абадтан бери жана чыккан муфтийликке өзүн көрсөтүп. Туугандар, бул туугандар, бул министрлик орун эмес да бул, Бул же мэрлик орун эмес да бул. Бул вообще уят маселе да, мынагу тоба кылдым, мынагу Чала Сабат эми айла жок айтканда Чала Сабат молдолор кантип талашат муфтийдин ордун түшүнбөйсүң. Кантип талашат ал жерде мамлекет бир сом акча бербегенден кийин бардыгын муфтий араб өлкөлөрү менен сүйлөшүп канчалаган мында канчалаган ажылык квоталар чыгып атат. Баары муфтийдин жанагысы менен болуп атат. Сүйлөшүүлөр менен болуп атат. Канча адам ажылыкка кетип атат. Мында канчалаган студенттер бар бизде ажылыкта жүргөн, Буларга араб өлкөлөрү керек болсо жанагынын стипендияларын төлөп берет. Баары сүйлөшүүлөр жолу менен булар биздин мусулман мамлекети динди өнүктүрөйүн деп аракет кылып атпайбы? Азыр болсо могу жерде муфтийди кантип биздин муфтий СИЗОдо отурат, силер мына ойлонуп атасыңар. Биздин муфтий азыр СИЗОдо отурат деген бул эмне деген сөз? Жок деген бул соттун караганын эле акыл жок. Азыр мен мындай да либо ишти сөгүндөрүм капа болбойсуздар. Кандай иш болбосун буну сот аныктайт. Күнөөлүү же күнөөсүз эмес деп сот аныктайт. Күнөөсүз адам акчаны төгүп, акчаны төккөн адам мен күнөөмүн билем, ушуну алып коймой чыгып кетейин дейт. Күнөөлүүдү ким аныктайт? Сот аныктайт. Бизде кандай сотко жетишпей УКМК күнөөлүү төгүп атат. Мына Матраев төгүп атат, УКМК 2 миллион мен күнөөм бар деп төгүп атат мисалы. Күнөөсүз болсо эмнеге төгөт? Төгүп сотко жетишпей чыгып кетет. Бул міне УКМК сот бул буну күнөөсүз же күнөөлүү экенин аныктап акчаны төктүргөн. Бул УКМК сот бул. Сот эмес да, ар адам өзүнүн ишин билиш керек да. Күнөөлүү экенин УКМКга барат да төгүп туруп чыгып кетет. Бул ал акчалар каяка кетти? Же төгүлгөн же мына жака төгүлдү, мынча сом төгүлдү. Мына карсаң кутулдук деген адам жок. Бир эле сөз болду, карсы 4 жылга жылдырып кой. 4 жылга жылдырганда жөн жерден жылдырган эмес. 6,5 миллион доллар каржың бар болсо, үстүнө 2,5 дагы кошулду. 4 жылга. 2,5 ал азар болбосо жылдырбай десет 2,5 алды, ар бир проценти менен дагы кошулуп кетти. Уялбасаң айтчы, муфтийди ана мындай кармалды. Вообще уят маселе мына. Мен ошондон мына туугандарга кайрылып кетем, муфтийге колдоо көрсөтүңүздөр. Канча эле бир күндөн анан кийин комментарий жазгандарга таң калам, Эмне кыргыз ыймандан ажырап калды, башка жагында майли фанат болгула, башка жагында болгула, эч ким эчеде жок, болгула, болдуңар дагы. Жок дегенде мына муфтий менен болуп аткан маселе мусулман мамлекет болуп туруп, биздин муфтийге болуп аткан маселе болуп атканда фанатчылыкты вообще четке жыйыштырып коюш керек, Кайсы ыйманынан ажыраган муфтийге каршы чыгат, ойлосоң, кайсы ыймандан ажыраган муфтийге каршы чыгат? УКМК ушул жерде муфтийди кармаган орда уялбайсыңарбы? Азыр бүгүн 11 февраль Жалал-Абад областында Алапка районунун Көксерек айылында Өзбекстан бери карап чегaradan чыгып тополоң болуп түз эфир болуп атат. Ошол жерге барбайсыңарбы? Муфтийди кармагандан көрө ошол жерди карабайсыңарбы? Эми өзүң билесиң, мына бизде жаңы бийлик келдими? Мыйзамсыз бийликтеби? Азыркы учурда мыйзамсыз бийлик, жаңы мыйзамсыз шайланган президент ушуга өзү допуск берди да, деңгээлине, аң сезимине, акыл оюна жараша иш кылып атат. Мен башында айткам, 3 ай мурун айткам, бул дөпөрас иш кыла албайт, колунан кoko тыйын келбейт. Мына экинчи тарапта Эмлеке мындайда майли бийлик келди, шайланды, башка болду, кандай жолун болду, шайланды, бийлик келди уже, болду, шайланды. Болгон, тоба кылдым туугандар. Адам ойлонуш керек да, хотя бы ушундай да ойгонуш керекпи? Мисалы мен айттым да. Хотя бы азыр айтышып атат. Жамандашканда бүттүгү жамандашат да президентке баш сөз чыктырбайт. Урматтуу президент. Азыр мунуга кантип буга президент аралашпайт? Буну президент чече албайт деп ким айтат? Президенттин жөнүндө бир оз сөзү. Ким айтат ушуну президент аралашпаган? Же болбосо президент аралаша албайт буга? Өздөрү чечет деп ким айтат? Президент бир оз сөз, урматтуу туугандар, урматтуу УКМК, силер эмне кыласыздар?
Бул муфтийге ушундай кылган болобу деп айтыш керек го. Мисалы муфтийге бул мындайча айтканда бир пайгамбарлардын бизге калган жанагысы мындай айтканда бизде динди таратуучулар мындай айткандачы биздин мамлекеттерде канчалаган башка диндейлер бар чыгып атат тооба кылдым кече көрдүңөрбү өткөндө педиктерди колдоп канча адам чыкты муфтийди колдоп чыкпай атат го мусулман мамлекет педиктерди колдоп кимдер чыгып атат туугандар мусулман мамлекетинин ичинде бизде Кыргызстанда педиктерди колдоп канча адам чыкты а муфтийди колдоп чыккан адам бул эмне көрүнүш Пейилибиз бузулган, Айбек, пейилибиз бузулган, кыргыз элинин пейили бузулган, пейилге жараша президент келет дейт, пейилге жараша башчы келет дейт, пейилибиз качан гана ондогондо анан өзүгө жараша президент келет да. Ошол пейилибизди ондошубуз керек, өзүбүздү карашыбыз керек, ак менен караны айырмалашыбыз керек, мындай айтканда. Адал менен адамды айырмалашыбыз керек. Муфтийдин эң айткан элге күйүнүп айткан сөзү, урматтуу туугандар. Турмуш курадыңбы? Никелеп кур деп айткан. Муфтий. Өлгөн адамдын жаназасын жууп ушундай бардык жолун үйрөтөт. Бейишке бараткан жолдун бардыгын үйрөтөт. Бул же кимин айткылачы, мына жерде окуп отурган канча адам бар, айткылачы же бирөөгө айттыбы ондай кылба, жок никелебей эле барып жатып ал, жок жуубайлап барып көмүп сал деп айттыбы бир жолу. Анан кийин $100,000 менен кармалды. Бул азыр жанагысы чыкты. Бул баары өстөр апарып акчаны жанагы таштаган полный видеосу бар, эртең чыгарабыз деп атат. Айбек, бу жерде Бурханов деген киши бар. Ошо Садыр Жапаровдун жанында жүрөт. Ошо президент аппаратында иштесе керек бул Бурханов деген киши. Ошонун иши деп атат көбүнчө. Ошол совет берип, ошол место керек, муфтийдин местосы керек болуп калган экен. Ошентип черный пиар кылып туруп, ушундай провокация кылып туруп, $100,000 баягындай фальсификация кылып, ошентип постава кылып, ушу муфтийди камады деп атат. Азыр мисалы мен да толук маалымат билбейм, бирок жана айтылганы боюнча муфтиятка канчалаган акчалар төгүлөт, башка жактан акчалар келет го. Ол мусулманга муфтиятка акча келген, аны муфтий алып албайт да. Аны мисалы айтып атам, детдомдорго жардам берет булар, жылдык жанагысы бар. Карыялар үйүнө жардам берет мисалы. Ошол жерде өлгөн адамдарга жуушуп, көмүшүп мисалы. Аны элдер акча эмес жок, материалын сатып алабы, башкасын сатып алабы, жерин сатып алып көмүшөт. Ошондойлар иш-чараларды көтөрүшөт булар. Бирок биздин жанагы бийликтегилер ушуну дагы мен угушума караганда ошол келген акчаны жанагылай тешиптир да, мындай. Бир жактан эле жана кылбастан мамлекетке дагы пайда тийип, мамлекетке дагы деп, мамлекет жака дагы жарымын төктүрөйүк дептир да. Эми уят да. Хотя мечиттин светин жөн эле бекер мечиттин свети деп койбогон мамлекет. Мечиттин налогун жөн эле бекер жөн эле Алланын үйү экен, бул жерге светке акча алынбайт. Бул Алланын үйү экен, бул жерге налог салынбайт деп туруп ушундай кылып койбогон мамлекет, мына биздин чиновниктер анан кийин кантип буну айтышат, бет дагы болуш керек да. 120 отурат, 120 90% коррупция. Бирөөнө кынт деп жана кылган жок. Жок, муфтийге азылыш керек. Булардын тамак ашы бир да, арам тамак жешет. Булар бир табактан аш жешет. Ошол эле Райым Миллион, ошол эле Жээнбеков, ошол эле Садыр Жапаров, Ташиев, 120 депутат бардыгын табагы бир. Бир табактан аш жешет. Ошону биз кыргыз элибиз көзүбүз жумулуп, май басып, таза адамды президенттикке алып келели десек, булар бизди алдап, фальсифика кылып, ушу Садыр Жапаровду жеңишти Садыр Жапаровго беришти. Ушу Райым Миллион, Жээнбеков, ошо 120 депутат, биздин олигархтар. Ошону мына азыр мен айткам, сен айткан ошол муфтийди ушул 120 депутат, ошол эле Райым Миллион, ошол эле Садыр Жапаров, ошол эле Ташиевдер, ушул адамдар ошолор каматты бул адамдычы. Ошондой черный пиар менен ошол должность керек экен, жаман элдерге жаман көрсөтүп, ошону постава кылып, бул муфтийди весь дүйнө жүзүнө жаман көрсөтүп, камап СИЗОдо кармап отурушат азырчы. Кандай болгон учурда дагы муфтийге вообще муфтийди кармаганын мындай айтканда кандай деп түшүндүрүштү, билбей калдым. Муногу кечегиде ыйлап чыккан Идрис Айтбаев бар эле. Кана ошолор үн катпайбы? Кечеде канчалаган балдар чыккан, Садыр Жапаров келиш керек эле, мындай ошондо ыйлап чыккандар. Ошолор айтпайбы? Кече кыйкырып аткан Бакай гана айтпайбы? Мусулманбы ошол? Кече чыгып аткан Бекзат гана.
Keçе içip аткан туғандар жана да, дагы бир жаш алар бала ошол туғандар. гана keçe içip аткан аялдар гана биздин динибизге болуп атат го, чыкпайбы айланайындар. Жок дедим, мейли алар чыкпасын, жок дегенде муногу Идирис Айтбаев өзү канчалаган жерде сабак өтүп атканда айтат. Ушулар чыгып айтпайбы хотя бы биздин муфтийге мындай болбойт деп айтпайбы туугандар? Же мен же көзүм көрбү, же кулагым кәрбү, же тилим сакообу, мен тоба кылып мусулман мамлекет шүгүр кылсаңарчы, айланайындар шүгүр кылгачы. Көзүң көрүп турат, Кудайга шүгүр кыл. Алты саның аман, кулагың угуп турат, оозуң сүйлөп турат. Кантип туруп муфтийге мындай болуп атса эч ким индебей тура алат? Bir gana bizde bol atat muftiydi kamagan, bizde bol atat muftiydi size oturursan. Öyle yoktan sotun kılsan kıl üyü kamağına çıkar koy kıl çaylanayın mufti kanki size otursun ey. Düşünmeyi daha kaldım. Mayli, Aybek. Ayntip aytып siz olot düşünmeyi. Көп гыжалат боло бербе, барды ордуна келет. Биз кыргыз элин чакырып кетет элем, ошол муфтиди, ошол муфтийге моралдык жактан, юридикалык жактан чыгып, ошол митингге келип, муфтидин бошотулушун талап кылыңыздар туугандар. Биз ошол кыргыз элин чакырып кетет элем дагы, ошол кайдыгер карабай азыркы бийликтин кылган арам ойлорун жокко чыгаралы дагы. Бул бийлик колунан кокот тейин келбейт, бул Садыр Абаңар иштешти дагы билбейт, иштегиси дагы келбейт. Бул Арамкой Райым менен келишимге барган. Мына Райым миллионду бүгүн сот өкүм чыгарды, штраф берип 238 миң штраф берип өкүм чыгарып кое берди туугандар. Прокурорлордон интервью алып жүрөт, качып жүрөт. Прокурорлор качып жүрөт интервьюга. Биз комментарий деп. Ушул кандай болсун? Эми элестесек, миллиондогон долларлар кыргыз элинин канын ичкен ушул Райым миллион боштондукка чыгып атса, анан биздин муфтийди каяктагы эле бир фальсификация кылып, баягы адамды постава кылып, жаман көрсөтүп, чорный пиар менен түрмөгө апарып тыгып атса, бул не деген заман болуп калды туугандар? Бул не деген акмакчылык деймин буларга. Булардын мен бетине айтам, Тадырова, Таши, ошол турган бийликтегилерге айтып кетем. Пока этеңерди тыйгыла, пока поздно боло электе. Биз 5-октябрда дагы кайталап коюшубуз мүмкүн. Биз ошого жеткизбегиле. Мен дагы айтып коем. 5-октябрда биз кайталап коюшубуз мүмкүн. Ошого жеткизбегиле. Мондайда министрлик талаш болсун. Талаш болсун, бүт орун талаш болсун, айланай талаш болсун, уже мында көрөрүң кыргыздыкын бүттү таңалып атат. Али канча күндөн бери мэрди саат сайын алмаштырып атат го, мэрди. Saat sayı meri almışlar toğanlar. Yani bunlar talaş bozuk, mufticilik, dini alımlarda kan dedip talaş, kanbayca talaş bulat men tanıgalam dey. Başka jaka tiygiler, no bizden din, Müslüman dininde imенно mufti, buğa azılga yaşlılık görmeyt. Toğanlar biz Müslüman mamleketi, bizden mufti uşuna kor bolup atkanda kolda görsetmеген mamleket оңолот деп ишенесиңерби? Мен вообще ишенбейм мен. Мындай айтканда, муфтийге ушундай кордуп көрсөтүп атканда, озу аңыр айтып, ачып жөн отурган, башын жерге салып алып отурган мусулман мамлекети оңолот деп ким айта алат? Мен вообще ишенбейм мындай. Мусулман мамлекетинде муфти ушундай болуп аткандан кийин биз колдоо көрсөтө албай аткандан кийин биз бир бактылуу болуп, бир жакшы жашоодо жашаганычы кымындай деле акыбыз жок мындай айтканда. Кымындай акыбыз жок. Канчалаган жакшы саясатчыларын кетти. Канчалаган адамдар кетти. Кыргызстанды ойлогон адамдарды бүт кууп атат. Эни келип муфтийгеби? Бул болбой турган нерсе бул. Канчалаган адам мына Абсамат Масалиевди башын жежип, мезин жежип бүттү го, азыр мына тарыхта калды го ушул инсан. Ошонун деле башын жеген ушул саясатчылар болгон го. Азия муфтийге кантип колдоо көрсөтпөйбүз, уят го. Эмнеге реально айтса сиз мусулмансыз, мындай айтканда сиз мусулмансыз эке. Алхамдулилlah. Мусулмансыз эке. Биз толукканды 5 мал намаз окуп жана кыла албай калдык. Чын, Кудай буйруса кылабыз, бирок жума намаздарга баратабыз. Кураныбызды айтабыз, келмебиз оозубузда, мисалы, тилибизде. Кандай анан ушундай биз ушул мамлекетте туруп 5 вакыт намаз окуган, канчалаган жаштарды ажылык сапарга жөнөткен, канчалаган жаштарды мына Араб өлкөлөрүндө
окутуп аткан, мындайча айтканда, биздин динди өнүктүрөйүн деп, өстүрөйүн деп, мусулман дин жокко бербейт деп аракет кылып аткан адамдар СИЗОдо отурса, жөн карап СИЗОдо отурат, биз бул жакта жөн отурганбыз. Биз бир бактылуу болгону акыбыз барбы? Мындай айтканда, бир нормальный адам катары жашаган акыбыз барбы? Бар. Кудай кааласа тандоо өзүбүздө. Кече көрдүңөр, биз өзүбүз тандап алдык. Ушундай адам бизге таттыктуу экен, физкультурник. Өзү ушул адам түрмөдө зек болуп чыккан, өзүн окшоштуруп атат. Бул бардык ошо адамдар түрмөгө алып келип, өзү отургандай зек болсун деп бардыгын ошону түрмөгө тыгып атат. Мен ошо оюм ошо эле кетти бул кишининчи. Арам ойлорун бул киши өзү мошенник экен, айткан сөзүнө турбаган, анан айтканы башка, сөзү башка, кылганы башка болуп атат да. Бул киши Жок, элдерге таң калам да, элдергечи. Майли кече президенттик шайлоо болду, башка болду, тандашты. А бирок мына муфтийчиликке келгенде дагы деле негатив айтып аткандарына таң калам да. Ыйманыңан ажырап каласың. Ыйманыңан ажырап каласың. бул фанаттарда айтып кетейин бул. Бул фанаттарда Ошол бош керек. бул Ака, мен фанаттар азыр токтом, мен азыр бир жака кеттим, мен азыр кыска бияктарга айтып коеюн элдерге. Акыркы сөзүмө. Урматтуу туугандар, барыңыздардын үй бүлөңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун, өлкөбүздө өнүгүү, тынччылык болсун. Мындай алымдарыбызга көрсөтүлүп аткан кордук бул бир гана алымдарга эмес, бул диний, мусулман дининде болгон кордук деп эсептейм. Кече жакында эле билесиздер, мектепте жолук салынбасын деп бир чыгышты эле, эми бүгүн муфтийге мындай болуп чыкты. Урматтуу туугандар, эмне кылсак кылайык, эмне жесек жейик, эмне ичсек ичейик, бирок биз өзүбүздүн динибизди кор кылып койбойлук. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Майли Айбек, рахмат чоң эфириме чыгып бергениңе. Туугандар, эми бул беспредел деп койсок болот, себеби Райым миллионду сот штраф берип бошотуп атат. Муфтийди жала жабып, пастава кылып, өздөрүнүн долларларын коюп, пастава кылып түрмөгө тыгып атат. Бул акмакчылыктын акмагы. Бул адам өзү түрмөдө отурган, өзү билет 3 жыл отурду, 1,5 жыл болду. Бывший зек. Анан бирөөлөрдү өзүнө окшотуп зек кылайын деп атабы? Же мен бул түшүнбөйм. Жанындагы советниктери же ошондой задача берип атабы? Ташиевдин бул башка мамлекетке чыгып кеткен себебин мен да билдим. Бул кишинин өзү оорубай эле тынч эле ошо границада проблема чыкса, Райым миллион боюнча сот болсо, муфтийди камалышы ушул 3 себептен чыгып кеткенин мен эми байкадым. Бул ошондой окшойт. Мен өзүм жеке оюм туугандар. Эми 5-октябрда болгон кыргыз элинин жеңишин ушул Райым миллион, ушу Жээнбековдер, ушу Садыр Жапаровдор урдап алышты туугандар. Биз Садыр Жапаровго дагы айтып кетейин. Этеңизди тыйың, пока поздно эле болуп электе. Садыр Жапаров, мен сизди как президент катары тааныбайм. Мен Кудай кааласа, мен ушунун акыйкат адилет болсо, Кудай кааласа, ушунун түбүнө мен жетем, Кудай кааласа. Ушу историяда калат, юридикалык да баа берилет, тарыхта да калат, моралдык да баа берилет. Мен сизди чакырып кетет элем, как аба катары. Пока не поздно. Этеңизди тыйың. Жаныңыздагы кадрлар, жаныңыздагы жөнкөрлөрүңүз, жаныңыздагы паткалимдериңиз не то информация берип атат. Сизди жей турган ошо жаныңыздагы 120 депутат, ошо эле Райым миллион, ошо эле Жээнбековдор. Булар камала турган адамдар. Райым миллион камала турган адам болду. Бүгүн сот өкүмүн көрдүм туугандар. Бул не деген акмакчылык? Биздин сотко ишенбей калышты элдер. Илгери эле ишенбейт эле, дагы эле ишенбейт. Мен кыргыз элинен чакырып кетет элем туугандар. Акыйкат орнош керек туугандар. Акыйкат орноп, мына мен муфтийди бошотулушун талап кылам. Сиздер да талап кылыңыздар. Митингге чыгыңыздар. Колуңуздан келбесе жазгыла туугандар. Көчөгө чыккыла. Муфтийди биз СИЗОго отургузуп койгон эл эмеспиз биз. Ошол биздин, ошол муфтий биздин, ошол динибизди бизге жеткизип турган адам бул. Мындай айтканда биздин амирибиз болот туугандар. Бул Садыр абабыз өзү мыйзамсыз келгенине жараша, жанындагылар да мыйзамсыз иштеп, ошондо акмакчылык нерселерге барып атат. Булардын колтугунда кара которун мен эми билдим. Булардын убагы сааты келгенде жоопкерчиликке буларды тарттырабыз, Кудай кааласа. 5-октябрдан болгон биягын бардык токтом өкүмдөр жокко чыгыш керек. 120 депутат кетиш керек. 120 депутатты эмне кармап отурасың? Президент шайланды, премьер-министр шайланды. Шайлоонун, парламенттик шайлоонун
шайлоо күнүн белгилеш керек туугандар. Ушул элитага, кыргыз элитасына кайрылып кетем. Азыркы чимкириктерге эмес, кыргыз элитасына, кыргыз аксакалдарына кайрылып кетем. Туугандар, кайдыгер карабайлы. Ошо муфтийибизди биз талап кылып, боштондукка алып чыгып, ошо кылган арам ойлорун, пастап алган акчаларын таштаган УМКнын жоопко тартышыбыз керек. Ташиев кетсин, Садыр Жапаров кетсин, Марипов Улукбеков кетсин. Улукбек Марипов кетсин. 120 депутат кетсин туугандар. Мен ошону талап кылам туугандар. Кудай кааласа, иншалла убакыт келет. Ушул кылган иштерине ар бир жарандар, ошол чиновниктер, ошол аткарган саясий приказдарды, ошол эле Сегизбаевди камагандар, Асан Курсановду камагандар, Абдулгазиев саясий маанайда камагандардын баардыгы жоопкерчиликке тартылат. Бул кишинин сөзүнө ишенген адам да арам өлөт, ишенбеген адам да арам өлөт. Бул киши ошо кумтөр менен тамылып, кумтөрдө улутташтырабыз деп, ар бир үй-бүлөдө алтын кашык болот деп, элди алдап, элдин маанайы менен келип бийликке, мыйзамсыз келсе да бийликке келди. Келип алып туруп, алтын албай калды деди. Бул адамга кандай ишенебиз? Эртең менен бир сүйлөт, кечинде дагы бир сүйлөт. Сүйлөгөн сөзүн бир 2 сааттан кийин унутуп калат туугандар. Мен ошол дагы бир нерсе айтып кетейин. Бул Садыр абабыз, бул психологически больной человек, по-моему. Бул баягы суицид менен заниматься эткен, түрмөдө мойнун кескен. Эсиңиздерде бар. Ошондо ким кылганын айтпаган, бул өзү эле кылган. Ошол бийликке мыйзамсыз келди. Кана ошол адамдарды жоопкерчиликке тарта алабы экен? Мына президент болуп турат. Президент болуп, мына улутташтырам деген кумтөрдө. Керек болсо улутташтырганга отказ кылып атат. Бунун оюнда, котурунда котур ташын. Бунун биз өз убагында токтотпосок, бул ажыдарга айланышы кетиши мүмкүн. 7 баштуу ажыдаргачы туугандар. Мен бул дагы Садыр абага дагы мен кайрылып кетем. Лично өзүңүзгө Садыр аба качан кумтөр улутташтырылат? Кумтөрдө Кыргызстан элинин 26%-ын сатканга биз уруксат бере элекпиз. Если сата турган болсоңуз, мен элди көчөгө алып чыгам, Садыр Нуркожоевич. Мен айтып коеюн. Мен бул боюнча калып калбайм, Садыр Нуркожоевич. Мен сизге айтам, сиз мен үчүн танылбаган президентсиз, мен тааныбайм дагы эле. Мен сизди убакыт сааты келет, тарыхта да каласыз. Моралдык укуктагы баада берилет, юридикалыкта баада берилет. Историяда каласыз, тарыхта каласыз. Мошенник боюнча, президент мошенник боюнча каласыз, кудай кааласачы. Аз келгенси макалё, саколё, безобразованный человек, физкультурник боюнча каласыз. Садыр Нуркожоевич, мен сизге дагы кайрылып кетем. Этеңизди тыйыңыз, пока не поздно. Муфтийди кое бериңерге мен талап кылам сизден. Муфтийди кое бериңиздер, пока не поздно. Мен сизге эскертип коеюн. Биз 5 октябрды дагы кылып коюшубуз мүмкүн. Этят болуңуз. Мен ушулар кыргыз элине кайрып кеттим. Туугандар, көчөгө чыгабыз, муфтийди талап кылабыз боштондукка. Муфтий бошолсун, Садыр кетсин, Ташиев кетсин, 120 депутат кетсин. Мен талап кылам ошол нерселерди. Кетсин булар. Булардын колунан коко тыйын келбейт. Мен 2-3 ай мурун айтканмын. Булардын колунан коко тыйын келбейт. Кетсин. Булар арам ойлорун мен эми билип калдым. Туугандар, дагы мен эфирге кирем. Ушул боюнча кайдыгер калтырбай, муфтийди бошотуп алалы туугандар. Муфтий свободада жүрүш керек, Райым миллион камалыш керек туугандар. Жээнбековдордун кыланы камалыш керек, Райым миллион камалыш керек. Ошол 400 семья камалыш керек. Садыр Жапаров камалыш керек, Ташиев камалыш керек. Талант Мамытов камалыш керек, Акылбек Жапаров, ушулардын баардыгы камалыш керек туугандар. Саламатта калыңыздар, эфирге киргиче мен силер менен Бекиев Эмил Маликович.